Урматтуу коллегалар, мына көрүп атасыздар, 2 жылдан бери сиздер менен чогуу иштешип, экономика көтөрүлүп атат. Ички дүң продукциябыз 1 триллион сомго чейин жетип калды. Ар бир продукцияны чыгарыш үчүн электроэнергия керек да. Мына көрүңүздөр, 14-жылы биз өстүк деп атканыбыз менен, мына ички дүң продукциянын көлөмү өспөгөнү түз эле байкалып турат. Бизге азыр мына 3 миллиард 200 миллион киловатт именно экономиканы колдоого. Кышында экономика токтоп калбайт да, жумуш орундарды түзүүгө, ар бир буюмду чыгарууга бүт жерге электроэнергия керек. Ошондуктан биз элибизге электроэнергиябыз жетет населенияга. Бирок экономиканы өсүү темпин колдоп туруш үчүн биз мына 3 миллиард 200 миллион киловатты товар обмен менен бөлөк өлкөлөрдөн алып келип, ага жетиштүү акчанын баарын Министерство энергетикага бөлүп берип, биз кыштан чыгабыз. Өчүрүүлөр болбойт, верный отключение болбойт, свет болот жетиштүү. Убагындагы ремонт иштеринин баары жасалып атат, дагы жасалып кете берет. Бирок техника болгондон кийин техника айрым жерлерде биз регулирование деген түшүнүк бар. Инженерлерде, энергетиктерде бар. Кээ бир жерлерде напряжение жакшы жетпей калышы мүмкүн. Кээ бир жерлерде авария болушу мүмкүн. Жалпы Кыргызстан боюнча кышында свет өчүрүлбөйт. Бирок биз ага даярданышыбыз керек, урматтуу кыргызстандыктар. Мен атайын баягы кайрылуу жасадым. Кылып аткан иштерибиз көп. Иш кылып аткандан кийин кемчилик дагы болот. Бирок эч кандай паникага жол бербешибиз керек. Жеке эле кыргыз өкмөтү эмес, ар бир үй бүлө даярданыш керек. Илгери биз мына кыш келатат деп замазкалардын баарын алып берип атабыз, өзүбүз 5 тууган элек. Ар бир терезени тапшырып, ошол жерден жылчыгын калтырбай, эшик терезелердин баарын оңдоп, штопиктер менен жаап, анда полиэтилен дагы жок эле. Ошентип кышка даярданчыбыз. Көмүрлөрдү алдын ала алып, суук түшкөндө эмес, азыр алыңыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Колунда барлар дагы экономить эткиле. Колунда жоктогулар 2 эсе көп экономить этишибиз керек. Жардам беришибиз керек. Мына бүгүнкү күнү пенсионерлердин пенсиясын биз көбөйттүк. Мына орто эсеп менен биздин пенсияларыбыз бүгүнкү күнү 9354 сомго чыкты. Мурун эми 100 сом, 50 сом, 200 сомго көтөрүп, азыр мына орто эсеп менен 1692 сомго көтөрүлдү пенсиялар. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич указга кол коюп берди. Орто эсеп менен 38% болгону менен эң аз алып аткандардыкын биз 148%га чейин көтөрдүк. 168%га чейин көтөрдүк, урматтуу коллегалар, урматтуу кыргызстандыктар. Ошондуктан мына бүгүн кеңири өзүбүздүн өкмөтүбүздө караштырып атабыз. Анан мына мен эмне үчүн 3 жылга сурандым. Эң акыркы слайдтарды көрсөтүп койгулачы. Жыл сайын жаңы кубаттуулуктарды киргизүү боюнча. Мына бул эки слайдты урматтуу коллегалар карай турган болсоңуздар, 3 жылдын ичинде Талай Умкеевичтин командасы, мына Бакыт Эргечевич башында турат, бизге 3 жылдан кийин сырт жактан электроэнергия албай калабыз. 2027-жылдан баштап экспорт башталат. Мына азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мындан ары экономика өсүш үчүн бизге электроэнергия керек. Ошон үчүн болгон полномочиялардын баарын өкмөттүн бир министрге, министр энергетикага жүктөп берип атабыз. Ошонун алкагында жумуштардын баары жүрүп атат. Зымдардын баары алмаштырылып атат, трансформатордун баары жаңы коюлуп атат. Жаңы ГЭСтер курулуп атат. Шамал, күн, энергиянын баарын жасап атабыз. Ошону кыргыз элине туура жеткизип берсиңиздер. Ар бир электриктин жумушу күндүр-түндүр мына 24 саат иштеп атат алар. Ошонун жумуштардын баарын элге жеткиздирип, ушуларга көмөктөшүп, анан биз жардам беришибиз керек да. Анан Алла Таалам бизге кышты берсе, кышында үйүбүз жылуу болбосо, биз эшикти жылыта албайбыз да. Үйдүн ичин жылыта алабыз. Ошондуктан ошо үй бүлөнүн
эркектеринин баары өзүнүн үй бүлөсүн ойлоп, кичинекей балдарын ойлоп, жылуулук маселелеринин баарына азыртадан мына 1 айдын ичинде киришишибиз керек да. Азыр МЧС Бобек Эргешевич 1 октябрга чейин бүт баарын текшерип, Бакыт Эргешевич, былтыркыдай майлуу суу Орловкадай болбош керек. Ал жерде жаланган адамдын фактору болгон да. Кышында суу тоңбогондо жайында тоңмок беле, майлуу сууда. Анан ошондо шууга боло турганын эч ким билбейт беле, баары билген. Убагында ошореки насосторду жылуулап, суунун асты жагынан алса, үстүнөн албай. Эчтеке болмок эмес. Ошондой кемчиликтердин баарын кетирбеш үчүн урматтуу губернаторлор, акимдер, министрликтер бүт карап чыгыңыздар. Котельнийлардын баарын даярдыгын. Анан 1 октябрда Кыргызстан боюнча Бобек Эргешевич учение өткөзүңүз. Эгерде авария болуп калса эмне кылабыз? Канча күндө свет күйөт, канча саатта күн күйөт? Запастык генераторлор барбы, трансформаторлор барбы? Ар бир район, ар бир айыл боюнча мага информацияны 1 октябрда өткөзүп бүтүп, 10 октябрда мага доклад бериңиздер.